Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге балдын баалуулугу жөнүндө айтып бермекчибиз. Бал өтө пайдалуу жана баалуу азык. Анын курамында 300дөн ашык пайдалуу заттар камтылган жана адамдын организмине зарыл болгон химиялык элементтер бар. Бал организмге тез жана 100% сиңет. Ошондуктан бал тамак сиңирүү жана тамакка болгон табитти жакшыртат. Пайдалуулугу жагынан эч бир жашылча балга тең келе албайт. Балды пайдалануудан кандын түзүлүшү жакшырат, иммунитетти көтөрөт. Мындан тышкары ал күчтүү энергиянын булагы болуп эсептелет. Ошондой эле бал организмдин мезгилинен эрте картаюудан сактайт. Балды ар түрдүү колдонууга болот. Ошонун ичинен эң натыйжалуу деп муздак сууга аралашкан бал болуп эсептелет. Мындай суусундук аз кандуулукка жардам берет. Балды ар күнү пайдаланса, ар түрдүү кан тамыр ооруларын алдын алат. Организмде кан жакшы айланып турушу үчүн күч-кубат берип, жүрөккө оң таасирин берет. Кулак ооруганда сүткө балды аралаштырып, жылытып кулакка тамызса, кулак оорудан арылат. Ооз коңдөйү оюлган кезде балды жесе же болбосо оюлган жерге сүртүп койсо тез жакшы болот. Бал күйгөн жерге да пайдалуу. Ал үчүн балды күйгөн жерге 2 мал сүртүп туруу керек. Сасык тумоого чалдыкканда жатаар алдында майдаланган чеснок менен балдын аралашмасын 1 аш кашык жеп койсоңуз, эртең менен сасык тумоонун изи да калбайт. Чач түшүп аз болуп калганда чач өстүрүү үчүн бал жардамга келет. Ал үчүн майдаланган пияз менен балды аралаштырып, чач түшкөн жерге коюу керек. Балды караңгы жерге сактоо талапка ылайык. Жарыктык балдын сапатын начарлатып жиберет. Пайдалуу кеңештерди уккуңуз келсе, биздин каналга жазылыңыздар.